Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Настроение 5 пе? Кудай берсе конокко келдик. Мен сиздерге бир 2-3 күн мурун Ильяс Байкемди видеого тартып, жаңы 2 трак алып жатам деп чакан видео коюп бергем. Ошол Ильяс Байкем конокко чакырып калды. Зыңкыйган мондай ак өргөлүү болуптур. Өткөн жылы жаңы жылды ушул жерден тозушуптур. 1, 2, 3, 4, 5 үй бар экен. Ушул жерден киришет. Бул абдан синсетилет да ушундай жерлерчи. Кудай буйрса азыр үйгө киребиз. Мен үй бүлөм менен келгем. Анан Бактияр энимди чакырган. Бактияр эним жумуштары чыгып калып, үй бүлөсү менен келе албай калды. Анан биякта Ринат, Канат инилерим бар. Анткени Ильяс Байкем 2 трак албады. Ошону ушул Канат, Ринат инилерибиз айдайт кудай буйрса понедельниктен баштап. Азыр бул жакта жакшы чакан той болуп атат деп койсок болот да. Бул ак өргөлүү болушуптур. Анан деген жаңы BMW 7 деген джип алышыптыр. Андан тышкары 2 трак алып атат. 3 жакшылыкты бир жолу отметка кылып бизди конокко чакырды. Азыр үйдү бир сыйра тегеренебиз достор. Агоротту, коро жайды көрсөтүп коюп, анан үйгө кирип, үйдүн ичин көрсөтөбүз. Кандай сонун биздин мекендештер, биздин инилер, биздин агалар, биздин байкелер келип ийгиликтерге жетишип атат. Достор, ийгиликтерге жетишип атат. Ана мол жерде айтып атпаймынбы? Эмне ак куулар жок деп атпаймынбы? Ак куулар жок деп. Чакан кичинекей көлмө бар экен. Анан бул жакта чөптөрдү чапкандан кийин ушул жакка үйлөп салышат экен. Ошон үчүн биякта ак куулар жок деп тамашалап атат. Мына үйдүн аркасы ушундай экен достор. Биякта самоорго чай кайнатып жатышат. Биякта тамак бышып атышат. Тулга ет бышып атат бул жакта. Көрдүңүздөрбү? Азыр үйдүн ичине киребиз, үйдүн ичин көрсөтөбүз достор. Абдан сүйүнүп жатам. Могул жерде бадыраң өсүп жатат достор. Мына мондай бадыраң элестеткиле. Моякта бадыраңдар өсүп жатат достор. Ильяс Байкем бадыраң өстүрүп аткан турбайбы? Мияка гүлдөрдүн баарын отургузуп коюптур, жакшы. Абдан сонун район экен. Алгониби ушу сыяктуу да, Алгони. Биздин үйдөн 1,5 саат жол жүрүш керек экен, түндүктү көздөй. Анда азыр үйгө кирели. Сиздерге үйдүн ичин көрсөтүп, бир сыйра экскурсия кылайын. Мына кире бериш жери ушундай экен. Киребиз дагы коноктор менен таанышып учурашабыз. Ассаламу алейкумдар. Кандай турасыздар? Ильяс Байке, жана эле учурашканбыз, эми видео үчүн учурашып болду, Миякта болсо Ринат инибиз, Канат инибиз, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Мына дасторконду кенен жайыптырсыз. Жанатан бери айтып атам. Мекендештерге. Ильяс Байкем ак өргөлүү болуптур депчи. Америкага келгенде эң негизги максат ак өргөлүү болуш керек. Андан тышкары BMW 7 үлгөсүндөгү кычыраган жипти алып коюптурсуз. Анан 2 трак алып жолго чыгарып атасыз да, Ошолордун баары кут болсун. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен кубанычтамын ушундай конокторду күтүп алганыма. Ушундай ушул жерде жашайбыз. Америкага келиңиздер. Мага Америка жагат. Баарыбызга ийгилик, аман болойлу, тынч болойлу. Өлкөбүз өнсүн, биз дагы кайра барайлы өлкөбүзгө. Америка да өнүгө берсин, биз дагы ишибиз ийгиликтүү болсун. Азыр. Уулуңуз экен, кичүү. Анан ошол Алмаз Кежиге ийгилик, Опол Кежиге, Опол Фрейдке. Жакшы. Баарыбыз аман эсен жүрө берели. Жакшылыктар болсун. Жакшы. Абдан сонун, мына дасторконду кенен жайып коюп конокко чакырып атасыз. Сиздерге абдан чоң рахмат. Үй бүлөбүз менен келдик. Миякта Канат, Ринат инилерибиз келди. Иштер жакшыбы? Алхамдулилlah, шүгүр. Баары жакшы. Баары жакшы. Хамызга бүгүн конокко чакырган өргөсүндө да конокто турабыз. Үйүңүз куттуу болсун, апартаментиңиз куттуу болсун. Рахмат. Өрүс кечиктүү болсун. Сизге да рахмат, ишиңизге ийгилик. Алмаз Байкеге да рахмат, ушу бизди уюштуруп. Жакшы анда, Жакшы, абдан сонун отурасыз. Мына ак өргөңөр кут болсун, бирок эми бүгүн эртең эмес, силер деген декабрда алып турсуңар, Декабрь. Жаңы жылды мияктан тосгон. Канча болду? Ноябрда алганбыз былтыр. 1 жыл болоюн деп калды. 1 жыл болоюн деп калды. Бирок эми 1 жыл болду элек. Силер ноябрда алсаңар, аз эле калыптыр, 2 айда бир.
2 айдан кейін 1 жыл болот экен да. Мияк зал экен да, зал. Эме. Жеңебиз жантан бери бизге тамак жасап эле бушайман болуп атат. Кандай турасыздар? Жакшы турасыздарбы? Иштериңер жакшы. Ильяс байкебиз конокко чакырып калды. Келип калдык. Кош келипсиздер. Үйүңүздөр жакшы экен, мындай ар бир үйдүн аурасы болот да. Аурасы болот. Кирип келгенде эле жарык деди. Көз тийбесин, машалла деп коебузбу? Ушул үйдө чын жакшынакай тойлор болуп, көп тойлордо кезигип туралы. Буйрса, айтканыңыз келсин. Сиз эмеде азаттыкта иштептирсиз. Ооба, азаттыкта иштегем. Канчанчы жылдан канчанчы жылга чейин? 2004-жылдан 2010-жылга чейин. 4-10 жыл. Андан кийин жеке бизнес кылып кеттим. Жакшы. Бул жака келдик. Жакшы. Үйдү кичине көрсөтүп койсок болобу? Эме, силер деген бул видеонун ылы жагына только каалоо тилек жазылат да. Каалоо тилек. Баягы пайгамбарыбыз айткан, Алла таалабыз деле бирөөгө жаманчылык каалабагыла, бирөө жөнүндө жаман сөз айтпагыла. Мактагыла деген, мактай албасаңар унчукпай эле койгула деген да. Жакшынакай каалоо тилек жазгыла, же болбосо эчтеке жазбай эле койгула. Мияк зал экен, Мияк зал экен. Анан миякта деген кичинекей балдардын эмес экен, Жакшы. Жакшы. Миякта деген детский экен, детский бөлмө. Уулуңуздун аты ким эле? Инсандын бөлмөсү экен. Миякта болсо эме экен. Ванна, туалет деп коебу? Бияқта подвал. Подвалды көздөй кетеби? Подвалыңар эмне, неме? Жылойбу? Жарым эле бүткөн, бильярдный койсом деп аткам. Жакшы. Көрүп келелби? Азыр мындай эле бир сыра көрсөтүп коелу. Мындай чоң үйлөрдүн ушундай эмеси болот да, миякта. Экинчисин үйдө көтөрүп койсоң. Подвал болот да. Ой, мыяк. Кудай бир азыр мыяктан эле көрсөтүп койсок болот экен да. Ичи абдан чоң экен. Теннис бар. Мына жерге бильярдный коем, Кудай буйрса. Кудай буйрса. Теннисти өзүңөр эле жаңыз ойнойт турбайсыңар, тияк коюп турсаңар, Мыяктан соккондо тияктан жасап койдум. Жакшы. Меничи. Жакшы. Бүтөлөк бул туруп коюш керек. Жок, жакшы. Сен коюп койгом. Өзүңөр боксерсыңар да. Ана мына турник жасадым, мына качелерин жасап койдум. Жакшы, кичинекей балдарга, Отуруп алып эметесиң. Абдан сонун миякта деген бир сыра жасап көбүнчөсү балдардын ойногон жеринде ушакты кылып коюшат да, көбүнчөсүчү. Анан спорт жагына жана тренажерлорду коюп коюшат. Беговой дорожка бар, Кудай буйрса. Бар астында жакшылыктын баары. Аристон, неден жылтат. Ага. Топка, Бар. Электрическийби же газовыйбы? Бул электрический болду. Же газ бекет. До конца биле элекмин деп койбуз. Жакшы билбейм, жолдо эле жүрөм ба. Жакшы. Келип өздөрү кош беришкен, ошо боюнча. Жакшы, абдан сонун. Ооба. Кеттик анда. Биз залды бир сыра көрсөтөлү. Анан могу залдын ар жагында кооз жер бар экен да, ошол жака отуруп алып, кофе, чай ичсеңер сонун экен да. Санрум деп коет. Санрум? Санрум деп коет. Наркы. Мол жер. Абдан жарык жер экен, мыяка отуруп алып, мыяка корого чыгып кетсе болот экен. Өткөндөр көрүнөт, бияк көл көрүнүп турат. Жакшы. Ну, эмеси жер өтө чоң деп туура келип калды магачы. Мына жерге бассейн салсамбы деген ой бар. Кудай буйрса, стандарт бассейн чөп да. Мына көрдүңүздөрбү? Жер үй деген эмне деген рахат. Каалаган учурда жерге эме чыгасыңар, мыяка бассейн кылып койсо, казандарды коюп коюп. Эметин сыртты тап келбедимби? Ооба, могу жерден чыкса болот экен. Чыкканда мыяка огородко чыгып кетесиңер да. Жана көрсөтпөдүмбү? Тиякта деген тулгасы менен казан, тиякта самоварга чай кайнап атат. Тазаба. Асман карабайсыңар, меке эмелер Кыргызстандан көп кишилер келип калыптыр, бүт бар айтып атат да. Мыякта асман таза экен депчи. Например, азыр Бишкекке чыгып туруп, могу асманды көрсөтсөңөр, туман болуп эчтеке көрүнбөйт да. Тазаба. Салимушка, конок келип жырып атасыңбы? Сиздин бир уул кичүү, эркеңиз. Андан кийин 3 кызыңыз бар экен да. Сенин атыңар ким? Сезим. Сезим. Кыздарыңар жөнүндө айтып коелучу, аты жөнүндө. Мен кыздарымдын аттарын эметсек, Йосей болуп калды да. Умай, Сезим, Алла болчу. Өзүнөн өзү эле. Өзүнөн өзү эле. Ошол да. Инсан.
инсан. Инсанда I love USA болуп калат мындачы. Ильяс Байкем деген кыздары Кыргызстанда жүргөндө эле аттарын койсо, Америкага келсе, улуусунан кичүүсүнгө кеткенде USA болуп, Америка болуп калыптыр да. Биринчи ортоң кызым Ю, USA болуп калды. Атым ким дедиңер? Сезим. Сезим. Сеники ким? Алла. Алла? Бул деген Алла деп атайын жана түшүндүрүп бердиңер, э? Ошо Алла Тааланы эстеп жүрөйүн, ар дайым эстеп турайын деген ойдо. Жакшы. Ортончусу ким? Умай. Да. Булар Сезим, Умай, Алла. Жакшы. Чөтөн теннис ойношот. Теннис кылат. Мектепте жакшы окушат баары. Англисче уже сүйлөп калдыңарбы? Да, разговариваю. Канча болду мектепке баратканыңарга? 3 года. 3 года, да? Вы сейчас говорите на русском говорите? Кыргызча сүйлөсүңөр, и you can speak English, yes? And Spanish. Spanish. Ой. Кичине мындай сүйлөп койчу, англисче же Spanish. Hello, my name is Sizim. I'm junior in high school. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Sizim. Жакшы. Кел, англисче же болсо испанча сүйлөйсүз. Кыргызчаны баарыңар билесиңерби? Сүйлөсүңөр баарыңар. Унуткан жоксуңар, э? Нормально. Вообще унутпаш керек. Англисче же испанча. My name is Alla and I'm a 7th grader. And I'm in middle school. Жакшы. My name is Samai and I'm freshman, so I'm in 9th grade. Yes. How many language you speak? I don't speak Spanish. Spanish? I don't speak. You Yeah, can't. but I'm gonna learn it next year. Okay. So just English, Kyrgyz, and Russian. Үч тилде сүйлөйт экен. Сиз канча тилде сүйлөйсүз? 4 тилчеби? 4 тилче сүйлөйсүңбү, э? Жакшы. English, Kyrgyz, a little Russian, a little Arabic. A little bit Arabic? Arabicче сүйлөп койчу кана. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa huwal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Молодец. Бул деген эме дуаларды жаттап алган. Аны ошон үчүн мен арабикче сүйлөйм деп айта берет да. Жакшы, мен кухня экен, көрдүңүздөрбү? Кухня. Анан деген могу дизайндын баары деген бул Ильяс Байкенин дизайны экен да. Ильяс Байке тамашалап атам, бул жеңеники. Мунан бар, дизайндын баары. Азыр мына моолардын бүт баары эме экен. Дизайн деген бул жеңеники экен. Мен Ильяс Байкеники десем, Ильяс Байке сразу айтты да, жеңеңдики деди да. Ато бул видео чыгып кетсе опасный ситуация болуп калмак да, ошон үчүн сразу оңдоп кетти да. Жок, меники эмес дейт. Жеңеники деп айтты. Кыргызстандан келген, атайын Кыргызстандан алдырткам. Жок, мен деген жанатан бери мындай карап жүрөм да, силердики мындай башкача болуп атат да, чөтөч, мындай дизайн башкача болуп атат да. Мындай европейский стилге өтүп кетипсиңер, э? Кыздарым менен келинчегим ушулардын ойлоп тапкандары. Мына ойлоп тапкандарды азыр көрсөтсөк болот да. Мону элестеткилечи, мындай аябай кооз эки жагына коюп коюптур дивандын. Мияка телевизор коюлуптур. Анан мондай жерлерге мындай Кыргызстандан келген окаттар турбайбы булардын баары? Кыргызстандан алдырткам. Муяка варенье салып койсо болот коноктор келгенде. Мияка сок, конфет койсо болот экен. Муякта деген чоң идиштер бар экен. Булар да Кыргызстандан келдиби? Жок, бул жактан алганбыз. Мияктан алгансыңар. Ой, Бул жерде идиштер. Кыргызстандан алдыртканбыз. Муякта идиштердин баары Кыргызстандан алынган, э? Мулардын бүт баары Кыргызстандан алыныптыр. Жакшы. Мо эмелердин өзгөчө экен эмелер. Люстралар. Жакшы. Абдан сонун ана муякта деген дагы муякта бокалдар экен, сок ичкен бокалдар экен. Абдан сонун бул экинчи этажды көрсөтсө болобу же болбой? Анда кеттик анда. Свобода! Ура! Свобода! Бизге блогерлер кушу керек да, свобода. Жүрүп кеттик. Могу кызым абдан жакшы көрөт. Экинчи этажды аябай жакшы көрөт. Ким бизге түшүндүрүп берип турат? Айжан, жок түшүндүрүп бер. Кел, айтып берип тур. Ким жеңе өзү түшүндүрүп берсинчи. Экинчи этажга чыгабыз. Бул жер ошо лофт деп коет, экинчи этаж. Ушул жерде ошо кыргызча бөлмө кылалы деп атабыз. Ошо Кыргызстандан даярдап койгонбуз, ошо алдырды албай тастап, кыргызча төшөктөрдү, кыргызча оймо чимелер менен штора заказ кылып койгонбуз. Кыргызстанда деле ушундай бир комнатаны кыргызча кылып коюшат го, э? Да, ошо кыргызча кылып, жер төшөктөрдү салып, кыргызча отурайлы депчи, Кыргызстанды эстеп отурабыз депчи. Жакшы. Көрдүңүздөрбү? Экинчи этажга чыкканда акта телевизорду коюп, мыяк комната кыргызча болот экен. Муяктан эмени көрсө болот экен, асты жак экен. Азыр эске чыгып турабы,
быйымын да көрсөтүп коебуз. Бийими деп айтасыңарбы? Канча комната мыякта? 4 bedroom. Ага. Улуу кызыбыздын Комнатасы, Анан ар биринин өзүнүн дагы өзүнчө Мыякта деген ар биринин өзүнчө эме кладовкасы бар, Ар бир кызыңызга бирден комнатабы? Ой. Анан бул жер болсо бул жер Ортоңку кыздыкы. Бумайдын комнатасы. Мында да өзүнүн дагы ичинде дагы өзүнчө бир комната гардеробный бар. Жакшы. Караңыздар. Ар бир кызга бирден комната. Мияка келатканда умай сразу кирип кетип, эмнени жыйнап чыктың? Айт. Анан бул жер кичи алтан комната. Эң кичүү кыздыкыбы? Эң таза кичүү кыздыгыңыздыкы экен да, эстеке жок экен да миякта. Аккуратно. Эмне стол жок миякта? Биз азыр ала элекпиз, эми акырындап баарын алып. Миякта болсо силердин чоң комната экен, Бул биздин чоң комната. Жакшы. Ал жакны ошо мастер бедрум деп коет, өзүнчө дагы ар жакта чоң нерсе менен. Жакшы. Бул Миякта болсо сан ужил экен, өзүнчө сан ужил. эме ландри деп коет. Ландри, кирлер мияктан жүрсө. Негизи биринчи этажга кылышат го ландрини. Бизден экинчи этаж кылдырганбыз, эмелер бедрумдар экинчи этажда болбойбу, алып түшпөйлү деп. Жакшы. Миякта билбейм, көрсө болобу же болбойбу? Мияк деген мастер бедрум деп коет, достор. Америкада ушундай эң чоң жата турган бөлмө. Анан деген ванна, туалет, тиякта кладовкалар өзүнчө болот да. Өзүнчө болот. Миякта болсо кыздардын комнатасында кичинекей эмелер бар экен, кладовкалар бар экен. Жакшы. Миякта болсо. Эмне, Ильяс байке эмне калпак неме кылабы? Коллекция кылабы? Баласы менен гардеробный ушул жакта инсан экен. Көрдүңүздөрбү мына? Кыргыздын калпагы. Ильяс байкеники бул окшойт да, бул экөө эме экен, инсандык экен, Жакшы. Кладовка бар экен миякта, жакшы. Душ эме. Сон. Мияктыкы кыздардыкыбы, кыздардыкы эмес, сиздики да. Жакшы. Абдан сонун. Көрдүңүздөрбү? Мастер бедрум болгон үчүн 2 эме турат. 2 раковина турат. Абдан сонун. Ак көргөңөр абдан эме экен. Аурасы сонун экен. Анан мен да келгенде айтпадымбы, апапакай свет мен да жакшы көрөм. Бүт бар апапакай экен. Мына карагылчы, бүт апапакай. Анан ошону сезгенде эле жана мен стенага таккан бирдем алып келбедимби? Алла тааланын эмелери бар экен. Ошондо тагып коюңуздар. Үйүңүздөр ар дайым ушундай аурасы жакшы экен, апапакай болуп, тойлор көп болсун. Кыздарыңыздарды ушул жактан узатыңыздар. Жанагы эмне деп койчу эле? Кудай буйрса. Узатуу тойлор ушул жактан болсун. Тойлорго чакырабыз. Ар бир мекендешибизге ушул чет жерде жүргөн ар бир мекендешибизге ушундай үйлөр насип кылсын, тапкандарыбыздын берекесин берсин. Баарыбыз чет жерде жүрөбүз, аман эсен болуп, ушундай ийгиликтерге баарыбыз чогуу жетип жүрөлү. Баарына жугуштуу болсун деп. Жакшы. Үйгө конокко келип туруңуздар. Үйүбүз эшик дайыма ачык сиздер үчүн. Сиздердин каалоо тилектердин баарына чоң рахмат. Анан сиз башкаларга жакшылык каалап атпайсызбы? Жуксун деп атпайсызбы? Силер ак өргөлүү болдуңар. Мыякта эмне деген Америкага эмгек кылалы деген мекендештерге келет. Ошолордун баарына буйрсун, ушундай эле. Бардыгы үйлүү болушуп, бардыгы ушу ак өргөсүндө жакшылыктардын, ийгиликтери тойлорду өткөрүшсүн. Жакшы. Чоң рахмат. Сиздерге абдан чоң рахмат. Баары жакты. Моякта да тартпай калып турбуз. Мыякта өзүнчө Бул ушу библиотека деп коебуз. Гүлдөрдү ошол жака коебуз. Жакшы. Ошол жака ошол книжный полкалар коебуз. Гараж каяктан чыгат? Бул жерден ушу гаражга чыгып кетем. Мояктан гаражга чыгып кетесиңер, Силер эмне Америкада быйымдардын баарын чогултуп алгансыңарбы? Эмне жалаң эле быйымбы турбайбы? Улуу кызыбыздын машинасы ал. Улуу кызыңардын машинасы экен. Кана өзүң көрсөтчү. Опа. Мыякта тийип койсоң ачылып калат, Тачпен. Жок, макул тач болот. Ишин баары көрүнүп калбады. Жакшы. Эмеси да бар. Кой. Бул деген эме турбайбы? Бул эмеге интернетке эметилген. Кошулган. Кошулган, интернетке кошулган. Жакшы. Жаңы да колдонуп экен, Өзүнчө. Дагы эмне жөнүндө сүйлөшөлү? Канчанчы мектеп класска бартасың? 11-чи класстамын. Сен 11-де жок, дагы бир жолу окуйсуңбу же ушун? High school деп коет, High school.
Хайскул. Вот. Хайскулга сен машинаны өзүң айдап барасың ба? Вот. Я уже вожу. Вожу? Да, впереди уже упал. Америкада американский праваны канча жаштан баштап алса болот? 16 жаштан болот, бирок пермитте 15 жаштан алабыз. 15 жаштан пермит алып, 16 жаштан баштап праваны алып, уже хайскулга өзүңөрдүн машинаңар менен барасыңар, Жок, азыр четін көрүп калдым. BMW экен да. Бүткөндөн кийин мындай эмне деген пландар бар эми? Америкада эмне окууну бүтөсүң да, эмне пландар бар? Собираюсь поступить в университет. Университет? Адвоката по уголовным делам. Ошондо юрист болосуң ба? Ой, юрист болом. Юрист болот экен. Жакшы. Сен канчанчы класста окуйсуң? Freshman. Какой класс? 9 класс ба? 9 класс. Бул 9 класс каяка? Миддлга киреби же каяка? Хайскул. Хайскулга. Сен хайскулга эмне менен барасың? Өзүң машина мененби же автобус мененби? Экөөңөр бир мектепте окуйсуңарбы? Экөөңөр деген мектепке чогуу кетет экенсиңер? Чогуу келет экенсиңер, Беркелем экөөбүз сүйлөшөлү. Я в 7 классе. В 7 классе? Да, это middle school. Middle school, да? Middle school. Middle schoolга өзүң машина менен барасың ба? Нет, я на автобусе. Эжелериң башка школда окуйт, сен башка школда окуйсуң, Автобус келип алып кетет? Жакшы. Да. Мамасы? Мамасы жеткизет, мамасы алып келет. Иногда. Когда настроение хорошее. Когда настроение хорошее, мамасы алып барат экен, когда настроение очень плохое, автобус алып кетет экен. Так. Оба! Гол! Жакшы. Абдан сонун. Кыздар менен аябай сүйлөштүк. Ментип айтты, кичүү кызыңыз. Ошо чынбы же калппы? Мамамдын настроенияси жакшы болгондо мени мектепке апарып келет дейт. Мамамдын настроенияси болбогондо мен автобус менен кетем дейт. Чынбы? Не, мама просто, когда она не выспится из-за инсана. Она не спит много из-за инсана. Антип отмазкага чыкпай эле кой, сен айтып койдуң уже. Да, я реально говорю. Отмазкага Я чыкпа. тоже много не сплю из-за мамы. Мен гүлдөрүм тарттыңызбы? Самый главный эшиктеги. Сырттагы? Сырттагы гүлдөр тартып. Балдар мияктабы? Балдар миякта турбай. Кана, саламшылар. Көрсөтөлү. Самордун чайы. Биз дагы шапка мондай казан анан тууга алып колдоп атабыз. Бир койдун эти бата турган. Кээде кой салып турабыз, кээде пловтон басып турабыз, анан жолдо балдарды чакырып турабыз. Достор, миякта деле тааныштар көп, инилер көп, агалар көп. Шапаштык. Пока эч кимге келбейт десеңер да. Колдойбуз десеңер, колдогон киши келип, хотя бы майын алмаштырып кетет. Майын алмаштырбаса дагы келип, өткөндө бир казан плов, бир казан эт салдык. Бир-эки иним келип кетти. Буякта көп инилер бар, көп агалар бар. Келгиле. Колдоо деген башкача, аябай башкача болот да. Жакшы. Дагы бир жолу көрсөтүп коелу. Могул жерде абдан сонун 6 киши отурган жер бар экен. Миякта огород, мекендештер ушинтип үйлөрдү алса абдан сүйүнүп атабыз. Салимушка муну үйүнөн ала келген, ойноп атат. Кана, эмени бийлей аласың же, кана? Мен эле. Не деп койчу эле? Көчөк бирди бийлеп атпадың беле? Кана, белестегиндер деп кой, кана. Белестеги беш жыргай, беш жыргайды мен кыйбай. Белестеги беш жыргай, беш жыргайды мен кыйбай. Молодец. Ойнай бер. Дизайн сонун экен. Могу саат жакты. Могу саатты өзүңөр жасадыңарбы? Башкача стенага эле номерлер тагып койгондой экен да. Сонун экен. Жакшы, ошо достор. Жана биз тартып бүткөнбүз, просто кыздар менен сүйлөшөлү деп. Кыздар мына шуулдап мамаларына жардам берип атат. Мамасына жардам берип атат деп койсок болот, Столду жеңебиз кенен жайыптыр. Курсактын баарын тойгузуп койдук. Азыр Кудай берсе тамак бышат экен, тамактан ичип алып кетет экенбиз. Анан не деп атты эле? Башкача дизайн болду такыр.
Европейский стильге өтүп кетиптирсиңер да? Европейский стиль. Самордун чайына эмне жетсин? Самордун чайына эмне жетсин? Казанга бышкан куурдак эмне жетсин? Өткөндө да куурдак бышырдык эле, азыр да куурдак жеткен эмес. Могу эме болуп атпайбы? Казанга бышканда могу буякта күйүп аткан оттун ыштары келип буяка жугат экен да. Анан тамактын даамы ыш жыттанып, даамданып, аябай сонун болуп каткан да. Айыл делестетип, чеңе. Бул болсо чайды ичкенде дагы. Чайды ичкенде дагы баягы кипятильник сайып, тефальга эметкен башкача. Муну болгондо же могу эмеси ыш тияка жугабы? Чайдын дагы даамы башкача болот да такыр. Жакшы. Биз да Кудай буйрса мондай азыр издештирип атабыз. Анан чоң казан издештирип атабыз да. Бир койдун этип атам. Эмеге Отун жарганга карасаң. отунду кайдан тапып атасың? Отун Сатат да мыякта. 4x4 деле бөлүп атам мен. Жок, негизи отун сатат да мыяктан. Проблема жок. Магазинге барса эле $5 же канчадан отун $5 алып келсеңер этти спокойно бышырбайсыңарбы? Жакшы. Сайынкиде эме бул жака тапчаң курабы деп атабыз. Бассейн бечпейт, бассейн. Бассейнде курабын деп атасыңар, э? Пландар жакшы, пландар аста кое бериш керек кенен. Келгениңерде тапчаңга саморго чай кайнатып, жеткишип салып чай беребиз. Так, короче, достор, биз деген мына сөз алдык. Биз эмдиги жылы Кудай буйрса 26 же 27 жылдар бул жак келгенде лестницадан түшүп эткенбиз. Келип буяктан тапчаң отурат экенбиз. Баягы жер төшөктөрү салынган. Аны өзүм эле жасайм, тапчаң. Тапчаң отурат экенбиз. Анан бизге чайдан берет экен, тамактан берет экен, тамактан жеп алып мындайынан бартыр бассейнге плок кетип кирип кетет экенбиз. Буякта чоң бассейн болот экен да. Ушундай да пландар, э? Бозүй тигилет экен. Бозүй проблема жок да, любой жерге тизе бересиң, э? Могу жерге как раз места ошол экен да. Бассейнден чыгып эле тияка сразу кымыз ичкени кирип кетет экен да. Жок, азыр эме, кыргыздарды көп жер үйлөрдө алып атпайбы, бозүй тигип койчу жайында. Нью-Йоркто бирөө заказ берип турган. Ооба, заказ берди Нью-Йоркто. Нияз деген бар. Эмнени заказ берди? Бозүй. Каякта, Кыргызстанданбы? Кыргызстандан алдым. Кыргызстандан. Мына тамаша деп коет казак туугандар. Тамаша болуп калды мыягы, э? Сонун болду. Мына көрдүңүздөрбү, кошуналар эме американецтер ушундай да, үйдүн аркасына мындай стулдарды коюп, барбекю, выходной күндөр барбекю бышырып, бакылдашып, жер жазып отура беришет. Буякта американецтер жашайт экен, американецтер менен просто эртең менен турганда баш ийкешип саламдашып коюшат экен. Жок, силер деген мындай конокко чакырсаңар келеби же келбейби булар? Ошону ойлонуп келбей, чай ичип кетпейсиңер деп туруп. айтып көрөйчү. Не дейт болду экен? Точно келет. Точно келеби? Бир 2 жыл жүрсөңүздөр, ассалам алейкум деп коюштар го. Жакшы, достор, райондун аты Алган Гуюм. Алган Гуюм. Аты да сонун экен, ушул райондо кичине баягы даунтаунда кост, ошондон кичине алысыраак экен. Бир жарым сааттык, биздин үйдөн жарым сааттык мыякты көздөй экен, бирок абасы таза. Анан бул жаңы район, бул эме үйлөрү да жаңы, эски үйлөр жок мыякта. Жалаң американецтер жашайт, анан абдан сонун, достор. Абдан сонун. Тазаба. Мыякты деген таза кылып туруп, мыяктан аккулардан коюп берип көргөндө вообще эле болмок да, вообще эле болмок. Кудай буйрса, жакшы пландар. Мыякка бассейн келет экен, мыякка боз үй тигилет, тиякта тапчан болот экен. Анда кеттик, анда тамак ичели. Баарыңыздарга тамак жеп атсаңар, тамагыңыздар таттуу болсун. Кирели анда, э? Жүргүлө, кеттик. Ой. Кеттик. Тамакка кеттик. Балдар жакта. Таркан жокму? Тамак кеттик.
Тамаққа кеттік. Мен гүлдөрүн тапып коюңуз деп. О, гүлдөрдү өлө тарттык мына. Гүлдөр, жок, мен жана айтпадымбы? Гүлдүн тегереги бар гүлдөр. Ой, гүл мыякта эле калсын. Эмелерди, бадыраңдарды көрбөдүкпү? Бадран, помидорлор сыратат, помидорлор пышып атат. Негизи Америкадан көрбөйсүң да, мыяка чөп эле болот, чөптү эле чаба беришет. А могу үйдү тегеретте гүлдөр экен, мына көрүп атасыздар. Гүлдөрдүн баары жыйнап. Анан деген эмени көрдүм, бадыраңды көрдүм. Анда отуралы. Тамагыбыз таттуу болсун, сиздердин да тамагыңыз да таттуу болсун. Мына, опа, беш бармак сиздердики деген эме го да эме. Стилиңер башкача го? Не, жыгачтан жасалган неме, Атайын алдырдык Кыргызстандан. Атайыңды. О, мына, достор. Америкада да жүрүп, салтты сактап, жалаң кыргыздын салты менен болот бардыгычы. Бирок могу кичине интерьерлер кичине жалаң алтында болуп калды. Кечирип коюңуздар. Кашык, вилкалардын баары алтындан болуп калды. Так, мына беш бармак чыкты. Баарыбызга буйрусун, тамак көрсө сиздерге абдан чоң рахмат. Чоң рахмат. Колдон келишинче Жакшы. Слишком катуу конок болуп кеттик. Уже биз деле тамакта кирбей калды. Кенем болуп атат баарычы. Чоң рахмат. Мен билишинче могу улуу болуш керек, а? Биз деген эме кыла беребиз тиги. Эме кыла, ырым-жырымды көп сактабайбыз да. Ким кайсы устукан, эт болсо эле жей беребиз да. Так, бул айылда болуш керек. Мен да ошондоймун. Салт унутпаштыр. Анан Америкада жүрсө, Жүрүшөт. салтты унутпашсыздар. Барасаңыз, Этти дагы эмес менен тагы, устуканы менен тартып. кол кетти. Жакшы, мына. Эттердин баары тартылып атат, беш бармак. Бул эмне? Эмеге окшош, эмне, талаский беш бармак же эмне? Орта. Я. Арошка. Жеңген Сиз таластанбы? Ошо, эмне? Талас жыттанып кетти деп коём. Вкусу жакшы да, башынан. Башынан жакшы, Башынан вкусу жакшы. Аны эмне менен билдирсе болот? Ильяс Байкемди тандагандан билдирсе болот. Понятно болду. Вкусу мага жагат. Сан достор. Анда беш бармактан жейли, Ильяс Байкеме чоң рахмат, курсак батпай калды жачы. Мун беш бармак кантип батырасыз билбейм. Жакшы, баарыңыздардын тамагыңар таттуу болсун. Так, көрсөңдө. Жана сабыстап кел. Азыр эшикке дагы бир жолу кирип чыгалы, достор. Мен сиздерге Ильяс Байкенин машинасын көрсөтүп коеюн. Өткөндө мага сүрөтүн жиберип аткан. Кудай буйрса. Эме, машалла деп туруш керек да. Бирдемеге айтарда ба, көз тийбесин тиги деп. Мына Ильяс Байкем ушундай машина менен жүрөт экен. Бул деген BMW деген машиналардын немеси да, чоң атасы деп койсок болот. Муну болсо канат менен Ренат инибиз келиптир. Toyota Camry, могу өзүңүздөр көргөндөй сүйүнүп атабыз. Мен да сүйүнүп атам. Ильяс Байкем ушундай, Кудай буйрса, машина алыптыр, ушундай ак өргөлүү болуптур. Өзү бир трак менен жүрөт, эки тракты алып жолго чыгарып атат. Кудай Алла Тааламдын көзү түз экен да. Эки трак алып атса, эки инибиз Калифорниядан бизге жумушка келем деп, ошо тракка отуруп, Кудай буйрса понедельник күнү чыккантат. Бул красавчикти өзүңөр билесиңер. Ошондой достор, чакан видео болуп калды. Жакшынакай каалоо тилегиңиздерди жазгыла. Бул Ильяс Байкеме жазгыла, жеңебизге, балдарга жазгыла. Андан тышкары Америкада жүргөн биздин мекендештердин баарына жакшынакай каалоо тилеп, ушундай ак өргөлүү болсун, астына койгон тилек, ой тилек максаттар ишке ашсын деп жакшынакай эме кылып койгула, батаңарды берип койгула. Ооба, бата берсе жакшы. Ошо машалла деп атабыз, машалла. Алган ак өргөңүз кут болсун, машинаңыз кут болсун, алган тракторуңуз кут болсун, сизге пайда алып келген жакшынакай техникалар болсун, үйүңүз абырасы жакшы экен, тойлор болуп турсун. Баарыңыздарга ушундай үйлөр, машиналар кут кылсын. Бул эми аракет кылса эле болот экен. Мен эмгектендим. 6 жылдан берки Америкага келгендеги эмгегим ушул. Тынбай иштеш керек. Бир күн Америкада иштебей калсаң, уже $1000 жок деп коёр да. Ошон үчүн ар дайым иштеш керек. Анан айдоочуларга кеңешим шашпагыла, эч качан телефон колдонбогула.
только жолду караш керек, внимательно айдаш керек. Анан уйкуңар келсе уктагыла. Айдоочуларга ошону айтам. Убагы менен аябай көңүл буруп айдаш керек. Жакшы. Баарыңыздарга ийгилик, ушундай эмелерге жетишип жүрө бериңиздер. Аман болуңуздар. Баарыбыз Кыргызстанга барганга насип этсин Кудай. Алмаздын компаниясына ийгилик. Негизинен канча компанияда иштедим. Чындыкты айтканда Алмаздын компаниясы мага жакты. Келиңиздер. Өтө жакшы, честный. Анан сиздердин, айдоочулардын основной байышына, ийгиликке жетишине аракет кылган компания экен, ошону гана айта алам. Эми азырынча башталыш эле болуп атпайбы? 3 ай болду. Дагы может 1,5 жыл, 1 жылдан кийин дагы күчөткөнгө аракет кылабыз. Жакшы. Мекендештер. Анан өткөндө 24 августта, анан 7 сентябрда коллективди чогултканга аракет кылдык. Бирок балдар өзүлөрү айтып койду. Азыр иш убактысы, биз иштешибиз керек. Анан жаңы жылдын астында гололед болуп атканда, суук болуп атканда бир Чикагодан бир сонун бир ресторанда алып, ошол жактан анан артисттерди чакырып, эт салып, оюндарды уюштуруп, баарыбызды чакырсаңар үй бүлөбүз менен барабыз. Ошондо бир таанышалы дейт. Анан ошентип эле, ошондой кылсаңар биз деле бармакпыз. Кудай буйрса, Кудай буйрса биз дагы барабыз. Жакшы. Жакшы оюндар уюштурса. Бул видеобуз деген так 15 мүнөттөн ашып кетти. 2 бөлүккө бөлүп туруп анан коюп коебуз. Достор, ошондой. Чакан видео болуп калды. Ильяс байкеме дагы бир жолу чоң рахмат. Бактияр университетте чакырган. Бактияр университетин өзүнүн личный жумуштары болуп калыптыр. Үй бүлөсү менен келе албай калды. Биз келдик, Кудай буйрса. Инлерибиз да келди. Анан бирибизге жакшынакай каалоо тилек жазып эле туралы. Ушул видеонун ылдыжана жана айткандай, жакшы каалоо тилек жазгыла. Эгер андай жакшы каалоо тилек жаза албасаңар, жазбай эле койгула. Жок, ким кандай каалоо тилек айтса, ошондой өзүнө берет. Жок, кээ бирөө анан сын таккандар боло берет да, байгычы. Мындай жакшы каалоо тилек айтып койсо, өзүнө деле Алла Таала берет да ошонучу. Анан кээ бирөө анан мындай, анан тигиндей деп жазып берет. Же өзүнө жакшылык каалабайт, же башка бирөөгө жакшылык каалабайт. Андай болбойт да. Мен эме Америкага бир досум келген, Бозулан деп, жана Жаннаттын хожайыны. Анан ушул виза алганда мен аябай сүйүнгөм да, кандай жакшы. Десем мага да берип койду. Муну эмне деп айткым келет. Бирөөдүн жакшылыгыга сен дагы аябай суктанып, ушул эметиш керек да, жакшы эме бата кылып эметсең, сага да берет экен да. Ошентип келип калдык биз да Америкага. Ошону ар дайым айтам да, бирөөгө жакшылык каала. Бирөөнүн жакшылыгын көрсөң, ой, ушу буйрсун, ушу жакшылыгы мындан ары токтобой да улансын деп эметсе, Алла Таала өзүнө берип коет ошол жактыкты. Берет экен, ооба. Ким эмне оюнда кандай ой тилек болсо ошондой берет экен. Кээ бир мекендештер отуруп алып эле анан баягы оозуна келгенде эле эмете берет, айта берет, жаза берет. Анан ал өзүнө да пайда жок, бирөөгө да пайда алып келбейт да. Ким эмнени кааласа ошону бере берет экен. Мен өзүм ошо башымдан өтүп ошо. Анан Алла Тааладан мындай деп көп сүйлөшүп калам да, мен алымдар эмне менен сүйлөшсөм дагы айтышат эме деп. Алла Тааладан чексиз сураш керек экен да, чексиз. Кичинекей сурабаш керек экен. Аябай кенен сурай бериш керек экен да. Ошону берет экен да Алла Таалачы. Мындай Алла Таала мени бул дүйнөгө жараттыңбы? Бер анда мага деш керек экен. Кенен эле бер деп эле болот. Бер деп эле бер десе берет экен да. Берет. Аракет кылыш керек анан. Иштеш керек. Жакшы. Бул деген сиздин өзүңүздүн эме эрке балаңыз турбайбы, эрке бала? Артыңардан эле эчип эле жүрөт экен. Ден соолукта болсун, оорубай, сыркабай, жакшы чоңоюп, кийин ата энесин сүйүнткөн, ата энеси эмес, даже кыргыз элин сүйүнткөн күчтүү инсандардан болсун. Колуңду монтсең, кел анда саламдашып коелу. Ассаламу алейкум, молодец, молодец. Катуу урбайсың. Жакшы анда. Сизге чоң рахмат. Ошо анда чакан видеону эметип коелу, жыйынтыктап, 2ге бөлүп Instagram коюп койсок, анан бул да мотивация болуп калат. Кыргызстанда жашаган көптөгөн мекендештерге мотивация болот. Биз 2-3 жылдан бери, 4-5 жылдан бери келгиле деп атканыбыз, келип бутунда турсун деп атабыз. Анан Америкага келиш кыйын, бирок кетиш оңой эле. Мына билет сатып алып, кетип кал, бүттү. Кармабайт. Анан мияка ошо ар дайым айтам, мияка келип иштеш керек, үзүн көрүш керек, кетиш керек. Мүмкүнчүлүк бар бул жерде. Кичине бир ийгиликке жеткенге мүмкүнчүлүк бар. Аракет кылып келиңиздер. Баарыңыздарга ийгилик. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Тынч болуңуздар. Жакшылыктар болсун. Жакшы. О, достор. Жакшы анда кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар.